Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан чет элде долбоору аны алып барган мен Жылдыз Капарова. Бул ирет биз Москва жергесиндеги дагы бир кыргыздын чыгаан кызы менен бул жердеги ийгиликтери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Айпери Канатбек кызы студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу көрүүчүлөр, Айпер айымды көпчүлүгү Номад базар аркылуу тааныйт. Номад базарды көпчүлүк биздин мекендештер дагы Москва жергесиндеги мекендештер айрыкча жакшы билет. Бул долбоор кантип башталган, Айпер айым дагы кандай иш-чараларды уюштурат, биз бүгүн кеңири талкуулайбыз. Сиздер биз менен бирге болуңуздар. Студиябызга кош келипсиз. Алгач бул кадам эмнеден башталды? Номад базар кантип уюштурулду? Биринчи идея 21-жылы келген. Биз благотворительный ярмарка кылып, ошол жактан благотворительный ярмарка кылганбыз. Ал жакка катышкан кыргыз ишкерлердин баары айтып калды. Ушундай ярмарка болсо ишкерлер үчүн, өзүбүздү реклама кылыш үчүн, өзүбүздүн товарыбызды элге жеткириш үчүн ушундай площадка болсо, сонун болмок деп. Анан 21-жылы ошо 3-4 кыз биригип баштадык, бирок бул иш аягына чыккан жок да, ошо идея бойдон эле калып калды. Мен ойлонуп жүрүп, анан ошо 23-жылы баштадык. Биринчи жолкосуу ноябрда болгон. Ал жакта биз 33 ишкер катышты. 2 күндүн ичинде 1500 конок келген. Кыргыздар бул жактан аябай мындай давайте келгиле, колдоп бергиле десең биздикилер башына келип берет да. Вот, ошентип былтыр баштаганбыз. Азыркы учурда 1 жылдын ичинде 3-чү жолкосун дагы өткөздүк. Анан бул Номад базар деген бул ишкерлер үчүн жана адамдар үчүн площадка. Ишкерлер бул жакта өзлөрүнүн товарларын, өзлөрүнүн кызматтарын көбүрөөк адамдарга жеткире алат, жарнама кыла алат, сата алат. Адамдарга ыңгайлуу болгон жери бул бир күндө келип, бир канча разный категориялдагы товарларды алып кете алат да, продуктысын дагы алып кете алат, там чай, кофе, пирожный, жада калса квартираларды алып кете алат, потому что бизде агентство недвижимость дагылар дагы катышат. Тармагы ар түрдүү. Ооба, анан бир гана сода сатык тармагы, сода сатык отношения болуп калбасын деп, биз кээ бир жерлерге өзүбүздүн баягы улуттук салттарды кошконго аракет кылабыз максималдуу түрдө. Номад базар деп аты өзү айтып тургандай эле, көчмөндөрдүн базары өзгөчө мындай бир кыргыз колоритинде. Быйылкы иш-чараңызга катышып калдым. Мындай кирип баратканда эле борсоктор менен тосуп алып, мындай бир чакан бир Кыргызстанга болгон экскурсияда эле сезилди да. Мындай иш-чара өткөрүш үчүн өзүңүз кандайдыр бир ушундай бир компаниялардан тажрыйба алып уюштурдуңузбу деп сурагым келет. Ооба, тажрыйба болгон. Ошо 21-жылы идея келген деп атпаймынбы? Анан ошол кезде мен ойлоп жүргөмдө, мындай иш-чараны кылыш үчүн бир жерден окуш керек, чоңдогон аябай чоң команда керек, аябай көп акча керек деп. Анан 23-жылы бул жакта Москвада 2013-жылдан бери ошо мусулман ишкерлерди продвигать эткен Ванди базар деген, Ванди групп деген компания бар. И ошол компаниянын основатели менен мени курбу кызым тааныштырып калып, анан алар өзлөрүнүн проектине ишке чакырышты. Бир 3 жумадай чогуу иштештик. Анан ошол жакта иштеп, бардык баягы процессти көргөндөн кийин мен түшүндүм да, что 2-3 киши жетиштүү болот. И ошол жактан иштеп, стажировка кылып, өзүмө болгон ишеним чоңойду десе болот да. Көтөрүлүп, анан ошо ал жакта апрелде иштегем, кийин уже ноябрда өзүбүздүкүн кылдык. Өзүбүздүкүн кылганда башында командада 4 кыз болдук. Командада 4 кыз, 1 айдын ичинде кылганбыз биринчи иш-чараны. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Ишкерлер өздөрү кайрылды, бизге площадка керек депчи. Ишкерлер көппү бизде? Москвада акыркы жылдары кыргыз ишкерлер көбөйдү. Мен негизи өзү Москвада 2015-жылдан беримен. Анан даже өзүбүздүн эле жашообузду карап көргөндө, ошо 2015-жылдан баштап азыркы учурга чейин аябай эле чоң апгрейд болду да. Мисалга биз башында келгенде башка адамдар менен там койка место снимать этип жашасак, азыркы учурда өзүбүз квартира снимать этип жашайбыз дегендейчи.
азыр караганда Москвадагы кыргыз мигранттардын жашоосу аябай эле жакшы деңгээлге, жакшы жакка өзгөрүп атат. Ошондой эле кыргыз ишкерлер дагы Москва шаарында көбөйүп атат жылдан жылга. Сонун Өзүнүн клиникасын ачкан, өзүнүн агентстволорун ачкан, магазиндерин ачкан кыргыздар көп. Биринчи эле баштаганда 30 ишкер менен 33 ишкер үчөөнү азайтып айтканга мүмкүн эмес. Ар бир ишкер 33 ишкер менен ярмарка өткөрүп атпайсыздарбы? Жаңы баштаган жаш кыздар үчүн мындай 33 ишкерди чоң Москвадан табыш кыйын болдубу? Кантип таптыңыздар? Биз башында негизи 20 эле ишкер алабыз дегенбиз да. 20 ишкер алабыз дегенбиз. Анан алардын 20 ишкердин баягы участниктер акча төлөйт да. Анан биздин иш-чаранын расходун 20 ишкер жаппай калгандыктан дагы ишкерлерди кошконбуз. Анан спикерлерди кошконбуз. Ушинтип катышуучулардын саны көбөйүп кеткен да. Анан бирок ишкерлерди табыш өтө деле оор болгон жок. Себеби дегенде менин окружениямда, тааныштарымда көп экен да. Анан биринчи жолкусунда көбүнчөсү эле мени тааныгандар болгон да, в основном. Сиз өзүңүз дээрлик аз эле бир 2 жыл, 1 жыл иштегенсиз, бирок тааныштар көп. Демек чөйрөңүз ошол бизнес чөйрө окшойт. 2017-2018 жылдары, 2018 жылдары мен интернет магазин ачып иштетип баштагам да. Анан ошондон баштап эле кыргыздардын иш-чаралары болгон иш-чаралардын бардыгына барганга аракет кылам. Анан барганда жөн эле барып ийин сон болуптур деп болуп кетпестен башка адамдар менен таанышып мамиле курганга аракет кылам. Анан ошол жактан дагы болсо керек дейм да. Эң сонун жакшы бир кеңеш болду окшойт. Өзүнүн келечегин чоң чөйрөдө көргүсү келгендер үчүн. Анан биринчи намат базарды кылганда Москвада аябай белгилүү байке бар, Аза Советник деген. Москвада кыргыздардын баары тааныса керек. Кинотеатр иштеткен. Ооба. Кинотеатрдан дагы башка көп иштерди кылышат. Вот ошо Азамат байке аябай чоң жардам берген. Анан көбүнчө участниктердин жарымысы менин тааныштарым болсо, жарымысы Азамат байкенин тааныштары болгон. Потому что Азамат байке менен жолугуп, анан ошо Азамат байке жардам берген да. Давай ким керек, давай буга чал деп ошо көп ишкерлердин контактларын Азамат байке берген. Сонун мындай айтат го, отдачасы кандай болду? Ярмаркадан кийинки, ошол биринчи уюштуруудан кийин албетте эми жакшы болуп уланып жатканы бул чындык, бирок өзүңүздөр күттүңүз беле? Ишкерлер Номад базарга катышып, өздөрүнө канчалык пайдалы алды? Алар канааттандыбы? Канаттанды деп айта алам, себеби дегенде биринчи жарманкеде катышкан ишкерлер экинчисине да катышты, үчүнчүсүнө дагы катышты. Демек алар түшүнөт бул жерде чоң аудитория бар экендигин. Ооба, биз канча көп кылган сайын ошончо көп киши келип атат. Мисалга биринчисинде 1,5 миң киши келди, экинчисинде 4,5, акыркысында 7 миңге жакын киши келди. Чем дальше мы устраиваем, тем больше людей мы привлекаем. Чем больше мы людей привлекаем, тем же лучше для предпринимателей, для тех, кто участвует, потому что каждый раз у нас аудитория растет, каждый раз у них реклама на большую аудиторию. Ну и плюс продажи. Акыркы жолу 3-чү Номад базар деп атпайсызбы? Канча адам катышты? Канча ишкер катышты? Ишкерлерден 63. 63кө жетти. Келип кеткен адамдар? Келип кеткен адамдар 7 миңге жакын. 7 миңге жакын деп. 63 ишкер. Ал жактан 2 ишкер Кыргызстандан келди. Экөө Татарстандан келди, анан Ингушетиядан келгендер бар. Биринчи биз кылганыбызда көбүнчөсү бүт эле кыргыздар болгон, анан бир участнигибиз Татарстандан келген. Алар Татарстандан келгенде дагы Татарстандан, Кыргызстандан чыккан продукция менен катышкан. Кыргызстанда Сапат деген моющие средства бар. Ошол Сапаттын официальный дистрибьюторлору Татарстанда, Казань шаарында, анан ошол жактан келип катышканда, бул жолкусунда болсо уже бизде Номад базардын географиясы чоңоюп атат десем болот. Анан биз ошо Номад базар дегенибиз бул жакта бир гана кыргыз ишкерлердин эмес, негизи эле көчмөн калкынын ишкерлерин, же болбосо ошо биздин жарманкенин ценностин
биздин жарманкенин концепциясына туура келген башка улуттун ишкерлерин деле биздин жарманкеге катышса болот. Ошо концепциясы дегенде эмнени эске алдыңыз? Мындай бир көчмөндөрдүн мындай бир элементтери көрүнүш керекпи? Кандай критерийлер бар өзү мындай сиздердин номад базарга катышуу үчүн ишкерлерге? Эң башкы критерий бул жакшы адам болуш керек. Аны кантип текшересиздер? Сүйлөшүп. Эң башкы критериялардан бул алардын баягы саткан товарлары, көрсөткөн кызматтары адамга зыян келтирбеш керек. Экологиялык таза. Ооба, экологиялык дагы уже таза болуш керек. Адамдын ден соолугуна, адамдын өзүнө зыян келтирбеш керек. Ошондой эле, если тамак аш менен байланышкан болсо, адал болуш керек. Эң башкы критерий ошондой. Анан кандай бир сертификат талап кыласыздар го дейм. Адалдыгын тастыктаган. Ооба. Сертификаттары болуш керек. Анан бизде баягындай жок, только этно стилде товар болуш керек деген жок. Ар бир ишкер, если ал ишкердин кызматы же товары адам баласына керектүү болсо, пайда алып келе турган болсо, то куш келипсиздер. Жеке мен өзүм ойлогонмун, бул жерде жалаң Кыргызстандын анан ошо номад базар болгондуктан мындай көчмөндөргө байланыштуу бир буюмдар эле коюлат окшойт. Ошо көчмөндөрдүн маданиятын же болбосо бир буюмдарын көрүүгө, сатып алууга мүмкүнчүлүк го депчи. Демек, география жайылганда эми ар кандай нерселер коюлушу мүмкүн, Бул жака мисалга орус ишкерлери да катышса болобу? Катышты. Акыркы 3-чү номад базарда, ооба, бизде бир орус ишкер айым катышты. Юля деген алардын өзлөрү кийим тигип чыгарат да. Бирок канча дагы баягы биздин улуттук буюмдарга басым жасалгандай сезилди эле мага. Ооба. Биз негизи бул жакта биз ошо айтып атпаймынбы, башка улуттарды деле негизи эле ошо көчмөн калкы, негизи эле башка улуттун ишкерлери да катышса болот деп. Ошентсе деле все равно кыргыздардын буюмдарына, кыргыздардын салт адаттарына көбүрөөк басым кылынат. Себеби дегенде уюштуруучулары кыргызбыз да. Анан бул ярмарка аркылуу биз башка улутту чакырып, ошол башка улутка дагы ошо кыргыздын үрп адаттарын, жакшы жактарын көргөзгүбүз келет. Себеби дегенде бир гана баягы коммерческий выгода болуп, өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн эмес, ошо мекенге болгондагы кандайдыр бир салым деп айтсак болот. Себеби дегенде биз келгенде максималдуу түрдө башка улуттарга, негизи эле ошо ярмаркага катышкандарга, конок болуп келгендерге, же болбосо башка улуттагы катышуучуларга жакшы жагыбызды көрсөтүп, жакшы мамиле кылганга аракет кылабыз. Себеби дегенде биз чет жакта жүргөндө биздин туруп басканыбызды карап, ал адамдар ошо бүткүл Кыргызстанга какой-то бир вывод чыгарат да, ошол үчүн жакшы жактарыбызды көрсөтүп, Кыргызстанды ошо жакшы жагынан көрсөтүүгө салым, аракет. Дагы бир иш-чара болуп бүткөнүнө бир 2 жумадай болуп калды. Ошо кайтарым байланыштар келип атат. Башка улуттун представителинен ошондой кайтарым байланыш келди. Иш-чара аябай сонун болду, рахмат. Ошол жактагы иш-чараны көрүп, мен Кыргызстанга баргым келип калды, мен Бишкекке барганды планировать эттим деди да. Анан ал нерсе мени аябай сүйүндүрдү, жана кийин дагы жакшы Кыргызстанды максималдуу жактан жакшы көрсөткөнү аракет кылганга мындай стимул берди десем болот да. Сон кыргыз маданиятын, ошо Кыргызстандын атын жайылтып жаткан мындай бир саманбап эң сонун аудитория экендигин байкадым. Уюштурууда же кандайдыр бир баягы бир документация жагында элчиликтен колдоо барбы? Мындай алар билеби? Кызматташуу кандай? Элчилик болгондо это кто? Посольство. Может, не будем про это говорить, потому что департамент. Ой, давайте про них не будем говорить. Мейли, айтылып бүттү, бирок анда суроону башка жака буралы. Көбүнчө баягы Аж я покраснела. Номад базар
мекенин сагынып жүргөн мекендештер үчүн бир Кыргызстандын даамын татып келүүгө, Кыргызстандын бир өзүнүн аурасына чөмүлүп мекенине болгон сагынычын таркатып келүүгө сонун бир жай экен, точка экен дегендей. Концепцияда атайын бир кыргыздардын улуттук орнаменти сөзсүз болуш керек, улуттук буюмдар чыгаргандар сөзсүз катышыш керек деген аракет барбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Ооба. Ар бир Номад базарда 3 жолу болду. Кийинкилердин дагы сөзсүз түрдө ар дайым кыздар кыргыз кийимин кийип, бурсак менен тосуп алышат. Балдар колго суу куюп, анан сөзсүз түрдө ошо оймолор менен, шырдактар менен бир уголок, фотозона жасаган аракет кылабыз. Анан сөзсүз түрдө кыргыз магазиндер болот. И Кыргызстандан чыккан продукциялар болот, жана ошондой эле кийимдер. Мисалга, мен кийип турган сыяктуу да ушундай кийимдер сөзсүз түрдө болот да. Бул идея 2021 жаралды, бир иш-чаралардан деп жатпайсызбы? Негизи Орусия жергесинде качан келгенсиз, кандай максатта келдиңиз? Москвага 2015-жылы көчүп келгенбиз жолдошум менен. Эч кандай максат жок эле, жолдошум менен Башка бул эми сиз үчүн мындай бир кадимкиле расмий жумуш болуп калса керек, Номад базарды уюштуруу. Мындан башка дагы мындай Номад базарга чейин кандай иштерди аткардыңыз? Кайсыл жактарда иштедиңиз? Ошо Москва шаарына 2015-жылы келгенбиз. 2015-тен 17-ге чейин японский ресторанда иштегем, повар болуп, официант болуп иштегем. Кийин сетевой компанияда иштегем, кийин өзүмдүн магазинимди ачып, интернет-магазин ачып иштеткем, офлайн магазин ачып иштеткем. Анан ошол 2022-жылга чейин офлайн магазин иштетип, кийин ал магазинди жаап койгонмун. Анан 21-жылдан бери ошо эже сиңдилерге иш-чараларды уюштурабыз. Кандай жолугушуулар? Жолугушууларды. Душевные встречи для сестер деп атап койгонбуз. Анан ал встречаларда биз эксперттерди чыгарабыз, ар кандай адистерди чыгарабыз, устазаларды чыгарабыз, кандайдыр бир колөнөрчүлүк менен алек болобуз. Ошо Москва шаарында жашаган кыздар, эжелерге мындай жашоосун кызыктуу болуш үчүн, же болбосо баягы жаңы адамдар менен таанышып, кандайдыр бир кызыктуу күн өткөрүш үчүн ушундай иш-чараларды уюштуруп турабыз. Негизи эми Москвада убакыт аябай баалуу экен. Эч ким кимдир бирөө менен жөн эле жолугушуп, сүйлөшүп отургусу келбейт. Сөзсүз ар кимдин иши бар, жумушу бар, маанилүү иштер менен. Ошондой учурда сизге мындай иш-чараларды уюштуруу бул коммерциялык бир мүмкүнчүлүк экенин көрө алдыңызбы, же жөн эле мекендештер менен жолугуп бир сүйлөшкүңүз келгенден жаралды? Мисалга ошол эле спикерлер менен жолугушуулар? Негизи мен уюштуруп баштаганым башында я даже не понимала, что на этом можно зарабатывать. Да. Организовывали, потому что хочется, да, там, не знаю, собраться с интересными, хорошими девочками, собраться, посидеть, поговорить, там, поснимать контент и так далее. Бирок негизи иш-чараларды уюштуруу башкалардан карап вывод кылсам, негизи бул жактан можно хорошо заработать. Негизи иш-чараларды уюштуруп жакшы кирешеге чыкса болот. Чыга алдыңызбы учурда? Азыркы учурда жок, бирок аракет кылып атабыз. Демек өзүңүздүн азыркы тапкан кирешеңизге алымсына элексиз ушул тармактан? Жок. Если цифра жөнүндө айтсак, биринчи Номад базарда ал жакта менин доходум бир 20-30 миңдей болгон. Бир ай убакыт кеткен Москвада, бир ай 20-30 миң. Жол киремен эле калып калган. Мен ойлопмун, баардык чыгымдарды жапкандан кийинки мындай пайда ошол болдубу деп. Ооба, биринчи жарманкеде мен 20-30 миң рубльдай тапкам. Экинчи жарманкеде болсо минуска кеткенбиз.
ал жакта Канча бирок минус? ошол аябай жакшы опыт болду. 300 миңден ашык минус болгон. Себеби дегенде ал жакта 2-3 аябай чоң ката кеткен да мен тараптан. Туура эмес эсептеп койгонбуз. Участниктерге местоны туура эмес эсептеп берип койгонбуз. Ошондон плюс туура эмес эсептеп койгонбуз, плюс баягы непредвиденные расходы деп коет го, ошондойлор чыгып кеткен да. И в итоге ошо минус болуп калган. Анан экинчи жолу кылганда биздин баягы локациябыз аябай чоң болчу да, 1300 квадрат болчу да. Локациябыз чоң болгон, и ал жакта бизге баягы расходдордун полностью чыгымдын баарын жабыш үчүн бизге 80 участник керек эле, бирок биз 55 участник набирать этип калганбыз да. Ошол себептен вот минус болуп калган, бирок аябай жакшы чоң сабак болду. Себеби дегенде мен буга чейин деле башка иштерди кылганда көп эсептеп элем да, негизи мындай эсеп жагына көп жокмун да негизи элечи, бирок ошол 24-жылы экинчи Намат Базар мени эсептегенге үйрөттү. Анан демек чыныгы ишкер кылып тарбиялай баштады дейбиз. Ооба, үчүнчүсүндө эсептеп плюс минус кылып канча пайда көрдүңүз? Бул суроону бергениmin себеби эми эч ким өзүнө конкуренттердин көбөйүшүн каалабайт, бирок ушул иш-чараларды уюштуруудан дагы киреше тапса болобу деген көрүүчүлөрүбүзгө бир лайфхак болсун. Киреше тапса болот. Туура эсептеш керек. Туура эсептеп бардык жагын. Вот самый главный туура эсептеш керек экен да. Киреше тапса болот. Экинчи, үчүнчү жолкусунда мындай кандайдыр бир чоң кирешеге чыктым деп айта албайм, бирок минус болбогон эле мен үчүн уже чоң ийгилик да, себеби дегенде экинчисинде минус болуп кетти да. Мен аябай башымда суммаларды тегеретип атам да, бул канча айтат экен азыр депчи. 100 миңден ашык. Если прямо рублями, то 100 миңден ашык. Жакшы бул, жакшы. Бирок бир ай убактыңыз кетет. Андан көп. Андан да көп. Бирок бизде неме негизи ошо айтып атпаймынбы, иш-чаралардан могу Намат Базардан деле жакшы кирешеге чыкса болот. Ал үчүн кичине башкачараак пландап иштеш керек да. Бизде азыр менде монтип прям жантылашып мен азыр 3-чү Намат Базарды кылганда деле, баштаганда деле мен монча табам, там 300 миң табам, 500 миң табам деп туруп ошол сумманы тапканга аракет кылып иштесем болот болчу, бирок экинчисинде баягы чоң минус болуп калган үчүн мындай уверенность дагы бир аз ылдыйлап кетти да. Анан 3-чү Намат Базарды кылганда менин ошо өзүмө койгон башка максаттарымдан бири бул выйти в сухую деп коет го. Ошондой, и плюс ошо экинчи Намат Базардан калып калган карызды жабуу болчу да. Карыз демекчи өзү чет өлкөгө чыккан көпчүлүк эле мекендештерибиз баарыбыз эле кандайдыр бир карызга кирип ошо акча керек экендигин түшүнгөндө анан аракет кылып эки жакка чуркай баштайт эмеспизби? Идеялар келип баштайт. Карызды кандай кылып таптыңыз, кантип жаптыңызбы? Жолдошуңуз жардам бердиби же кандай кылдыңыз? Ама буюрса жаптык. Үй бүлөм жардам берди. Үй бүлөм жардам бергенде кандай мен үй бүлөмөн карызга алдым. Бир туугандарым жардам берди. Вот анан жолдошумдан карызга алдым. Жолдошумдун карызын котулдум. Экинчи Намат Базардын карызын 3-чүсү менен жаптым. 3-чүсү менен жабылды. Анда жакшы уюштурулуптур анда. Бирок жабылгыча $1000 карызым калды. Дагы мындай болот го, жабылгыча көбүнчө эми мырзалар аялдардын ишкердүүлүгүн мындай түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Жолдошуңуз кандай кабыл алды, айрыкча карызга кирип кеткенде өзүңүзчө сүйүнүп жүрөсүз. Мен аябай сонун иш кылдым, мекендештерге мындай руханий азык тартууладым депчи. Ошол эле учурда карыз болуп калыш бул жолдошуңуз үчүн дагы чоң бир сыноо болсо керек. Иштебейсиң, уюштурбайсың деген учурлар болду. Сага ушул керек беле деди да. Эмне кереги бар депчи. Экинчи Намат Базар негизи ошо келген элдерге, катышкан элдерге аябай жакшы эмоцияларды берди. Азыркыга чейин элдер айтат, сонун болду, барганбыз, 3-чүсүнө келгенде дагы болот, жайында барганбыз, экинчисине катышканбыз деп келген катышуучулар болду, коноктор болду. Бирок ошо экинчи Намат Базардын жыйынтыгы
мага дагы жолдошума дагы мындай оор эле болду, моралдык жактан оор болду. Ой, А эмнеге? Эме иш чараны кылганда бул көп убакыт талап кылат да, 1 ай 2 ай убакыт кетет да, 2 айдан ашыгыраак убакыт кетиши мүмкүн. Анан иш чарага даярданып аткан кезде мен үйгө кеч келип калам. Көп жолу кеч келген күндөр болду, үй жыйналбай калган учурлар, тамак жасалбай калган учурлар. Анан ошо үчүн экинчи Номад базардын жыйынтыгы чыккандан кийин жолдошум баягы цифрларды көрүп, сага ушул керек беле деди да. Мен бул жакта 1 ай аялы жок калдым. В итоге сен Номад базар кылдың. Айпери, то, что ты делаешь, это круто, ты большая молодец, но нафиг тебе это надо, если у тебя результат вот минус деди. Бир аз мынтип үй бүлөбүз жолдошум экөөбүздүн мамилебизде аябай жакшы эле испытание болду. Именно экинчи Номад базар. Бирок азыр Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Жолдошум ошо 10 жыл турмуш курганыбызга 10 жыл болду. Анан ошо 10 жылдын ичинде түшүндү окшойт. Бул натурасы ушундай экен. Бул аял жөн жүрө албайт экен, бул бирдемсе кылып туруш керек экен деп түшүндү окшойт. Азыр ошо негизи биринчиде деле, экинчи, үчүнчүдө деле келип процесс учурунда биз даярданып атканда көп каралашпайт. Мен барбайм деп бул үчүнчүсүндө деле айткан болчу, мен барбайм, лучше иштейм деп. Ошентсе деле ошо жарманкенин биринчи күнү келип, баягы бүтпөй калган иштерди бүтүрүп, фотозоналарды тургузуп, 1 саатка барып кетем деген, в итоге 1 күн калып кеттим да. Все равно этот аялымын да кыйбады. Все равно баягы неметип келип процессти көрүп уже кете албай ушинтип калып кетет да. Вот. Жолдошум чоң жардам берет, чоң поддержка берет деп айтсам болот. Себеби дегенде баягы процесс учурунда жардам бербесе дагы баягы өзү тоскоол кылбаган эле бул чоң жардам да. Ооба. Анан билбейм, мен өзүм эле ушундаймынбы же кыргыз айымдардын баары эле ушундайбы билбейм. Мындай мен какой-то бир социальный бир иштерди кылып турушум керек да. У меня вот есть такая потребность, что я должна делать что-то. Я просто там, не знаю, вот есть же женщины, которые сидят дома, готовят, убираются, им хорошо, им не нужно никуда выходить, не нужно ничего не делать, а мне нужно проявляться, мне нужно что-то делать для себя, для души, для других, чтобы другим было приятно, красиво, полезно. Вот мен ушундай жагым бар да. Ошол иш-чараларды өткөргөндө мындай ошол муктаждыкка же өзүңүздүн жасап аткан ишиңизге канааттануу болобу? Мындай канчалык көмөкөйдөгү толугу көмөкөйүңүз дегендей. Вот 3-чү жолкусунда 1ден 10го чейин алса, то 8ге толду. Жолдошуңуз ишенип калдыбы эң негизгиси? Ооба, ал ар дайым эле мага ишенет го деп. Негизи ал неме дейт да, сен кылган иштер жакшы, кылба дебейт. Единственное баягы өзүңдүн үй бүлөңө залакасы тийбесин дейт да. Бирок эми коомдук иш деген ушундай да, айрыкча айымдар үчүн бул ошол иш-чара бүткүчөктү, үйдө аял жок. Кеч келет, чарчап келет. Ал балдарга да сезилет дегендей. Ошондой болсо дагы кыргыздын маданиятына, мекендештердин руханий жан дүйнөсүнө азык салып аткандыгыңыз чындыгында мактоого арзыйт. Мен өзүмдүн атыман ыраазычылык билдиргим келет. Эң сонун мага атмосфера тартуулады. Рахмат. Биз азыр ушул Номад базардын менен неметип ютубтарга немелерге видеолорду чыгарып аттык да, баягы иш-чара болор алдында реклама болсун деп чыгарып аттык. Анан бул жакта байкагандай деле өзүм аралаштырып сүйлөйм да, орусча, кыргызча кылып. Анан ютубтан негизи көп хейт келет. Өзүң кыргызча кыйратпай, анан кайдагын үйрөтөсүң ар жак бер жак депчи. Бул Номад базарды кылганыбыздын максаттары көп да. Если перечислить этти, аябай көп максаттары бар. Анан ошо 1ден 1 максаттары бул Москвада кыргыздар көп, үй бүлөлүү, балалуу кыргыздар көп. Анан биздин иш-чараларга ошол үй бүлөсү менен келишет, балдары менен келишет. Анан ошол Москвада төрөлүп өскөн балдар кыргыздар менен көбүрөөк көрүшсө,
кыргыздар менен баарлашса, кыргыздардын кандайдыр бир Жетишкендиктерин үрп адаттарын көрсө. көрсө, кыргыздын ишкерлерин көрсө деген максаттардын бири да. Анан ошо мен ушинтип айтам да, биздин максатыбыз ушинтип кыргыз балдарга кыргыздардын үрп адатын үйрөтүү депчи. Анан элдер жазат, сен өзүң кыргызча кыйратып сүйлөп алчы депчи. Баягы көйгөйдөн жаралат деп коет го. Мен өзүм кыргызча мындай 100% кыйратып сүйлөй албайм. Бул нерсе менин көйгөйлөрүмдүн бири десем болот. Анан Москвада өскөн балдар менден дагы хуже болуп кетпесин деген бир максат да. Балдарыңыз да катышабы иш-чарага? Азыркы учурда бизде балдар жок. Буюрса кыргыз элинин батасы менен, Кудайдын каалоосу менен Кийинчерээк эске алынат деңиз. Мен дагы бир нерсени байкадым. Ал жакта сиздин мындай жардамчы улан-кыздар дагы көп экен да. Аябай мындай тейлөөчүлөр мындай айткандачы. Анан ар бири ошо саатын эсептеп, саатын акча менен алмаштырып аткан кезде алар дагы ыктыярчыларбы? Алар жөнүндө айтпай койбосок болбосо. Ооба, бизде командада 3-чү Намат базарда Команда дегенде бул кандай бир Намат базардын өзүнүн командасы барбы же башка да бир өзүңүздүн командаңызбы? Кандай болуп айтылат? Сиздерди коом дейбизби же уюм дейбизби? Агентство дейбизби же кандай атасак болот сиздердин команданы? Намат базардын уюштуруучулары деп эле го дейм. Ыктыярчылар? Жок. Алар мындай акысыз келип уюштуруп беришеби же? Жок. Алардын баардыгын кадимкидей эле ишке азыр айтып берейин. Намат базардын өзүнүн командасы бар, уюштуруучулар тобу. Ал жакта эң башкы мен, Айпери Канатбек кызы, анан менден кийин Гүлдана деген кыз бар, координатор проекта деп коет. Менин оң колум жана көп ишти ошо жарманке учурунда ага чейин көп ишти ошол кыз бүтүрөт, Гүлдана. Анан Баян деген дагы балабыз бар. Ал бизде баягы звук, видео, в целом визуалды караган бала. Анан Айзирек деген кыз бул бизде медиа тармакты, Инстаграмды карайт. Азыркы учурда Намат базардын основной командасында ошо 4 адам бар. Вот, анан кийинки иш-чараларга мен сатуу менеджерин алам деп өзүмө план койдум. Сатуу менеджерин алабыз, анан бухгалтер алабыз. Керек экен. Өзүм математикадан бир аз немерек да. Буга чейинки жарманкелерде баягы месталарды катышуучуларга өзүм сатам да. В основном көбүнчөсү 3 жолу тең өзүм саттым. Бирок кийинкисинде менеджер по продажам алыш керек экен. Потому что бул уже башка канча чоңоём десең, ошончо баягы командада кишилер керек болот экен. Анан 2-чү жана 3-чү Намат базарда Москвада бир адамдан бир китеп долбоору бар, ББК. Вот ошо ББКнын балдар кыздары менен келишимибиз бар өзүбүздүн. Ошол жак менен иштешебиз. Анан булар бизде Намат базарга келгенде катышкан баягы кызмат көрсөткөндөрдү ыктыярчы бекер келген деп айта албайбыз. Себеби дегенде өзүбүздүн кандайдыр бир договоренностторубуз бар, ким бирөөсүнүн зарплатасы бар, ким бирөөсүнүн ичара өз ара сүйлөшкөн сүйлөшүүлөрүбүз бар да. Рахмат. Москвада мындай жок, ладно, не будем говорить. Андай мүмкүн эмес да дейсизби? Жок, мындай бир идеяны колдоп, анан ошондой бир жардам берүү үчүн келгендерби деп сурап койгонмун да. Бул жерде дагы вот ББК менен у нас договоренность, например, мы им выдаем места. Мы им выдаем торговые места и так далее. То есть мы их услуги меняем на наши услуги, а если все это, у нас договоренность то же самое, что и за деньги. Ну и по последнему мы платили. Намат базардан башка дагы кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр? Ошо жана айтып өткөндөй эле эже сиңдилер жолугушууларын кылабыз. Анан азыр команда менен биргеликте ишкерлер үчүн дагы иш-чараларды кылсак деп атабыз. Ишкерлер үчүн өз ара конференцияларды же кандай? Ишкерлерге мисалга ар бир ишкерди эмне кызыктырат? Ар бир ишкерди продвижение, сатуу, өзүн таанытуу, ушул направленияда иш-чараларды кылалы деп атабыз.
небольшие там тренинги, встречи, бизнес-завтрак сыяктуучу. Андан сырткары биз иш-чараны уюштурганга заказдарды алабыз. Мисалга кандайдыр бир магазин ачылып аткан болсо, аларды ошо открытиясын өткөзүп бере алабыз. Же болбосо биз негизи ошо любой иш-чараны уюштурганга буйрутма алабыз. Буйрутма берүүчүлөр көбүнчө биздин мекендештерби же башка улуттан, мисалы Орусиянын өзүнүн жарандары дагы мындай бир буйрутма береби? Буга чейин кылган иш-чараларыбыз биз ошо заказ менен буйрутма менен болгондор бул көбүнчөсү эмес эле баардыгы эле кыргыз ишкерлер. Кыргыз ишкерлери. Жакшы. Кайра эле Номад базарга кайттык. Номад базарда дагы бир айта кетпесек болбос жагдай бар. Ал жерде менин угушумча кайрымдуулук иши дагы мындай сөзсүз мындай бир кошо жүрөт экен. Кайрымдуулук дегенде аны кандайдыр бир башка бир уюм менен, фонд менен иштешесиздерби же өзүңүздөр уюштуруп, өзүңүздөр кимге кандай жардам бериш керек экендигин өзүңүз чечесизби? Уюмдар менен иштешебиз десек болот. Акыркы Номад базарда ошо 4 благотворительный проект болду. Бул 4 благотворительный проект, алардын ичинен 3 благотворительный фонд. Биринчиси бул Инсаният менен экинчи жолу иштешип атабыз, жайында дагы иштешкенбиз. Анан Дом доброты и Саженцы добра деп ушул 3 благотворительный фонд менен иштештик. Орундуктар берилет, алар ал жактан ошо өзлөрүнүн иштери жөнүндө кененирээк айтып берилет, маалымат берилет. Анан дагы Дагестандан келген бир дизайнер кызыбыз өзүнүн ошо саткан кийимдерин 50% баягы Африкадагы фондко жиберем деди да. Анан благотворительный фонддор болгондо кайрылса болот. Ал жакта өзүбүздүн дагы сунуштарыбыз болот. Ал жөнүндө ошо бизге кайрылса кененирээк, мисалга ошо благотворительный фонд иштеткен киши болсо, кайрылса, биз кийинки Номад базарга кошсок болот. Азыр эми түрдүү иш-чараларды уюштурганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айтып өттүңүз. Ошондо алдыда мындай бир сиздердин команда, Номад базардын командасы кайсыл тарапка багытталат, дагы кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр? Номад базар кийинки жолу 5-си кандай бир кенендикте, кандай бир өзгөчөлүктөр менен уюштурулат, пландар барбы? Ошо Номад базар жарманкесин негизи айт майрамдарын өткөзөлү деп атабыз. Орозо айтка өткөзөбүз, буюрса Курман айтка өткөзөбүз. Анан белгилүү болгон иш-чаралардан ошо 2 айтка тең, андан сырткары 30-31 августта, буюрса 2025-жылы биздин Кыргыз Республикабыздын эгемендүүлүк күнүнө карата Москвада ошо чоң иш-чара өткөзөлү деген пландар бар. Буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, Айпер айым бизге кур кол келбептир. Сиздерге деген белеги бар. Андыктан биз атайын оюн уюштуралы деп чечтик. Эрежелери менен өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Бул подкастты көрүп жатып, скриншот кылып туруп, Instagram баракчаңыздарга киргизип, биздин Номад базар баракчасын жана ошондой эле чет элде баракчасын отметка кыласыздар дагы. Отметка кылгандардын арасынан рандомдо тандап 5 кишиге белек беребиз. Кандай белек десеңиз, бул Номад базардын фирменный өзүнүн шоперлерин чыгарган болчу. Акыркы ошо 3-чү Номад базарга ошол шоперлерден 5-өнү белек кылалы. Чоң рахмат. Баягы конокко барганда курбайт го. Рахмат. Бул жактан дагы Үрпататты карманабыз деле. Учурдан пайдаланып, Номад базарга тиешеси бар ар бир келген конокко, катышуучуга, ошондой эле биздин партнерлорубузга, спонсорлорубузга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки иш-чараларда дагы биз менен иштешем деген байке эжелер болсо, бул жакта номерлер көрсөтүлгөн болот, кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле чет элде командасына чоң ыраазычылык чакырып, ушундай сонун маек курганга возможность берген, мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн силерге ыраазычылык, иштериңиздерге чоң ийгилик, көптөгөн просмотрлар болсун, күмүш алтын кнопкалар келсин. Рахмат. Биздин команданын
чет элде долбоорунун максаты да дал ошол. Чет элде ийгилик жараткан биздин мекендештердин жакшылыгын, жакшы жаңылыктарын, жетишкендиктерин ошондой эле жашоо турмушундагы чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан биздин каналдарга дагы катталып, пикир жазып, биз менен түз байланышта болууга чакырам.